Шотландский сорт бизге Кыргызстанга ылайыктуу сорт болуп калды да. Жылдын жыйынтыгы менен кандай результаттарды күтүп атасыздар? Баарлар да өзүнүн жумушун аткарып атат. Биз болсо өз жумушубузду аткарып ушул. Сбыт маселеси аяз. Бир жуманын тегерегинде анан кийин сразу уже 200ге чыгып кетти. Толук эсимде 22-июндан терип баштаганбыз. Ушу Лохнес сортун ширеңкедей болуп берди да. Актуальный суроо болуп атты да. Биздин жерибиз таштак дейт. Сиздики деле анча-мунча таштак жерлер экен, а? Түшүм жыйналбай калып деген нерсе. Жок. Бүт баарын алып кетет, сатып кетет. Андай болгон жок. Эң көлөм көп айдагандардын бириси депчи. Бизге окшогондор көбүсү жакшылоо. Себеби кийин түшүм бышкан кезде келсеңиз көрсөтөм. Уже жакында байлап, Дагы жер алып туруп. Ушул жерди айтып бербейсиңерби? Канча гектар жер, кандай көрсөтүп атат, эмне отургузулган? Мекендештер, саламатсыздарбы? Агролайф KG YouTube каналыбызда бүгүн дагы кезектеги ежевика боюнча, тагыраак айтканда, бир Лохнес деген сортко токтололу. Бул Лохнести уже көп кишилер билип калды, жаңы таанып келаткандар бар. Кыскасы, Лохнес шотландский сорт бизге Кыргызстанга ылайыктуу сорт болуп калды да. Азыр биз Беловодский шаарында, Петровка айылында 3,5 гектар жерге отургузулган, ежевиканы деле 3,5 гектарга отургузулган жерге келдик. Азыр бизде катталуучулар бар, Алмаз байкени тааныйсыздар. Жаңы катталуучуларга, жаңы көрүүчүлөргө, каналга катталбай случайно көрүп калгандар болуп калышы мүмкүн. Ошолор менен таанышып, бир учурашып коңуз. Анан Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Агролайф каналынын көрүүчүлөрү десем да болот, көрөрмандары. Биздин ежевика талаасына кош келипсиздер демекчимин. Бүгүн, урматтуу көрүүчү, 26-жыл, 15 май. Карасаңыздар, азыр да крупный кылды көрсөтөбүз. Арылар учуп чаңдашып аткан учур экен, гүлдөп аткан учур. Кирип келер менен эле гүлдөр көрүнүп, аябай сүйүндүк, Алмаз байке. Ооба. Былтыркыга караганда результатыңар жакшыбы дейм да. Баягы опыт алып келип атасыңар да, жылдан жылга опыт алып келип атасыңар, ар бир дыйкан өнүгүп өсүп атат. Анан кийин быйылкы жылдын жыйынтыгы менен кандай результаттарды күтүп атасыздар? Кандай кыйынчылыктар болду? Бир чекесинен айтып баштайлы. Ооба. Быйыл мына өзүңүздөр күбө болгондой жакшы гүлдөп, Кудай буйрса, Алла тааланын буйругу менен жакшы түшүмгө жетишебиз, жакшы түшүм алабыз деген ниеттебиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй аябай жакшы гүлдөп атат. Бул азыр негизи где-то 50% эле гүлдөдү. Толук массага кирип гүлдөй элек. Мына өзүңүз угулуп атса керек, угуп атсаңыздар керек, көрүп атасыздар. Аарылар Чаңдашып атат. Келип чаңдаштырып атат. Ушинтип аарылар да өзүнүн жумушун аткарып атат. Биз болсо өз жумушубузду аткарып ушул сугаруу, дары-дармек, витаминдерди берип, анан кээ бирки зыянкечтер менен күрөшүп, ушул аракетибизди кылып атабыз. Кудай буйрса, быйыл былтыркыга караганда дагы жыйынтык жакшы болот деген ниеттесиңер, э? Кудай насип этсин ошону. Биз дагы ошого тилектешпиз. Алмаз байке, былтыркы жыйынтык, мисалы үчүн, аябай көп эле оорчулуктар болду да. Ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыктары болот. Анан биз момнтип эле мотивация кылып эле көп мындай результаттарды эле көрсөтүп келатабыз да. Бул результаттарга жетиш эмне деген эмгек кылат, талап кылат. Кандай нерселерден өткөнсүңөр, буну деген көп нерселер эми бир видеонун форматында айтыш кыйын, бирок ошол дароо эле айтып кетет элем. Быйыл кичине көчөт менен иштеп көрдүм, Алмаз байке. Укмуш сразу дароо эле момнтип эле гүлдөп кетет деп эле элдер элестетет экен да. Кыйынчылыкка даяр болушуңар керек. Баягы коркутуп эметип салыш эмес, урматтуу көрүүчү. Караңыздар. Азыр биздин максат мынакей. Биз дагы орус тилинде дагы форматтарды, видеолорду чыгарып баштайбыз. Анткени деген, мынакей биздин азыр бүгүнкү күнү дыйкандардын деңгээли, мына өзүм деле уже 5-жылга кетип баратат. Ушу Лохнес сортунун үстүндө изилдеп келатабыз. Бир нече дыйкандар тартып келатабыз, урматтуу көрүүчү. YouTube каналга орус тилинде дагы видеолор чыгып турат. Урушпаңыздар, эмне орусча сүйлөп кеткенсиң. Биз уже чет жака чыгып, экспортко мындай 100% уверенный болуп туруп иштесек деген
уже мен көзүм жетип калды да, Алмаз байке. ооба. Сиздер ушу мөмөңүздөргө канчалык мындай ишенесиздер, канчалык экспорт болот, мындай дүйнөлүк рынокто деп коелучу, мейли СНГ мамлекеттеринин рыногунда канчалык биз уже конкурентоспособныйбыз, канчалык биз өзүбүздү мындай айта алабыз да, ошо рынокко кире алабыз. Эми аяз былтыр деле келип тартып кеттиңер. Быйыл да мына тартып баштадыңар. Силерге биринчи ушундай дыйкандарды кичине колдоп, реклама кылып тартканыңарга биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Азыр сурооңузга жооп берели. Былтыр түшүм алдык, Кудай буйрса жакшы болду. Эми мынча тонна деп айтпайын, где-то 30% түшүм алдык былтыр. Себеби былтыр биринчи жыл болду. Быйыл эми ошону Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 100%га жеткиребиз деген үмүттөбүз. Бирок былтыркы жылда, 2025-жылда кардарлар менен жакшы иштешип аттык, жакшы баа менен алып беришти, эч кандай кыйынчылык болгон жок. Быйыл эми азыр мына талаанын ичинде жүрүп ушул жумуштар менен күрөшүп, зыянкечтер менен күрөшүп, азыр негизи ойлоно элекпиз. Мен ойлойм, Кудай буйрса быйыл былтыркыдан да жакшы болот. Экспортко мына былтыр эсиңизде болсо керек, Россияга аябай көп алып кетишти бизди. Ушу Полиядан эле кардарларыбыз келип алып кетип атты. Быйыл дагы ошо кардарлар менен иштешебиз деген ойдобуз. Анан быйыл дагы уже айтсам болот да, кээ биркилер кызыга баштады ужечи. Жаңы кардарларыбыз бар, Кудай буйрса. Анан өткөн эле айтып кетиш керек, бир орус киши менен сүйлөштүм. Өзү ошо чеснокташып Россиягачы. Анан дагы ошондой жемиштерди ташып жүргөн экен. Мен менен балдар берген экен номеримди. Байланышка чыгып неметишти. Кудай буйрса быйыл ошо менен дагы иштешебиз. Өзү келип кетем деген талабыбызгачы. Келип өз көзү менен көрсүн. Анда дагы кызыгуу пайда болот да. Анан бир бааны келишип, Кудай буйрса мен эми азырынча бир түз кардарым бар да, өзү Россияга ташыган. Азырынча. Эми дагы Кудай буйрса дагы алдыда болот деген ниеттебиз. Алмаз байке, ошо кардарлар боюнчачы экспортер болуп атат да, туурабы? Ооба. Экспорт сыртка ташыган балдар болуп атпайбы? Эми жылдан жылга көрүнүш жакшы болуп атабы? Дароо эле ушу ежевиканы тартып атканда эле ар бир видеону былтыр тартып аттык, чыгарып аттык. Дароо эле кээ бир дыйкандар, кээ бир көрүүчүлөр жазат да, сбыт маселеси кандай болот? Ежевика көбөйүп кетсе, көп болуп кетсе, анан кийин баасы түшүп кетет, анан өтпөй калат, анан кийин биз дыйкандар эле күйөбүз. Ушундай деген бир коркунуч сезимдер эмнеге пайда болду десең, ушундай окуялар болуптур да. Малина, клубникалар жанагындай реклама болуп кетип, баасы түшүп кетип, ушундай көйгөйлөр, ушу ежевика менен ушундай көрүнүштөр болушу мүмкүнбү? Силерде мисалы үчүн болдубу ошондойлор? Бизде кандай десем, былтыр 320дан баштаганбыз башындачы, сатыпчы. Анан кийин барып эми сразу түшүп кеткен жок. Эми биздики Кудайга шүгүр, ушу биздин талаабызда эрте бушат экен. Биз массадан өткөндөн кийин баа түштү бир аз. 130га чейин түштү былтыр. Бирок ал баа көпкө кармалган жок. Бир жуманын тегерегинде анан кийин сразу уже 200ге чыгып кетти. Биз эми орто эсеп менен баягы кыргызча айтканда тоголоктогондо ошо 200 сомдон саттык да. Орто эсеп менен. Жалпы сезон бою бунун ежевиканын сезону дыйкан катары биздин жаңы көрүүчүлөргө айтып кетеличи, бир түшүмдүүлүк убактысы бул кайсы убакыт берилет? Көп кардарлар сурайт. Көп дыйкандар жаңы мындай ежевика кызыккандар бар да, сурашат, качан түшүм берип баштайт, анан канча убакыттын ичинде түшүм берет, анан кийин жылда кандай өзүн көрсөтүп келе берет. Эми бул Алла Тааланын буйругу менен, Биринчиден, албетте. Алла Тааланын буйругу менен бул аба ырайга байланыштуу да. Себеби былтыр биз кабарыңыз бар, күн аябай ысык болду. Ысык болуп, мына май, июнда эле уже 40 градустан ашып аткан, туурабы? Быйыл болсо бир аз салкыныраак болду. Мисалы, быйыл айта албайм, себеби алдыда эмне болот эч ким билбейт да. Былтыркыны айтсам, былтыры биздики
толук эсимде. Мгм. 22 июндан терип баштаганбыз ушу Лохнес сортунчу. Биринчи теримде 22 июнь. Биринчи терим ошо баштап. Эми муну башында эле сразу тонналап чыгып бербейт. Баш азаздан бышып баштайт. Ошондо биринчи терим 200 килограмм, 250 килограмм кылып ошо июнь айынын 22-синде баштаганбыз 2025-жылда. Анан бизде мына дагы айтып кетишим керек, Лохнес сорту бир ай түшүм берет да, где-то минус-плюс. Массада болгону. Масса бир 10 күн, 15 күн болот, а калганы где-то 25 күн, 30 күн тегерегинде бышып бүтөт. А биздики былтыр мисалы 22 июнда баштасак, бизде 3 сорт бар: Лохнес, Натчез. Натчезибиз бир аз. Анан Лохтей деген сорт бар. Лохтей дагы где-то 1,5 гектардай Лохтей сорту бар бизде. Ошол 3 сорт, мисалы биринчи Натчез бышып баштаган. Аны тердик. Тери баштаганда уже Лохнес кирди түшүмгө. Лохнестен кийин анан кийин Лохтей бир аз кечирээк бышат. Но толук эсимде августтун 10-дорунда акыркысын тергенбиз да базарда. Лахтейлердин 10-дорунда бүтүргөн кезиңер. Лахтей сорту августтун 10-до. Ошондо биздики мындай тегеректеп келгенде 40 күндө уже түшүмдү жыйнап алдык. Ушул талабыбыздан 3 сорттон 40 күндө. Ошондо Натчез, эгер Лохнес 22 июнда түшүмгө кирип атса Беловодский шаарында, а Натчез канча убакытта кирди? Натчез где-то 10 күн эрте бышат. 12-леринде берип баштап турбайбы? 12-леринде берип баштады. Меники Натчез аз эле бир аз. Бирок баягы пробага неметип тиккенбиз, ошо аз эле сорт. Бирок эми аны терип өзүбүз жедик, чыргап. Эрте бышканда бар эле. Эрте бышканда бар жаңылык болот да. Анан элдерди ооз тийгиздик дегендечи. Анан ошо Лохнес сортуну где-то 22 июндан терип баштаганбыз. Сиз өзүңүз ошо 3 сорт өстүрүп атасыз, бирок басым жасап Лохнеске биринчи орун коесуз. Ооба. Кандай болбосо дагы. Бул суроону мен берип келем, ар бир дыйканга берем. Биринчи орунга кайсы сорт коесуңар дегенде Лохнес деп атасыңар. И соответственно ошого жерде ошого жараша көп. То есть Лохнеске көп жер арнагансыңар. Жыйынтыгында, мынакей урматтуу көрүүчү, Алмаз байкенин айтышы боюнча ровно 1 ай түшүм бере турган убакытысы 1 ай. Беловодскийде мынакей 22-синен башталып 22 июлда бүтөт экен сиздики Лохнес. Ошондой бир былтыркы көрсөткүчтөр боюнча. Быйыл может быть кичине эми Кудайга таандык, быйыл кандай болот? Быйыл деле каналды карап туруңуздар. Биз силерге ушундай маалыматтарды берип турабыз. Анткени бул көп берген суроо да. Канча мал берет, кышка чейин береби? Биринчи жылы отургузганда бул түшүм бербейт. Мына азыркы жыл кайсы жыл болот? 3-3 жылга кетип бартат бул. Быйыл 3-чү жыл. То есть 2023 жылы ноябрда тиккенбиз да. 24 түшүм албадык, 25 уже алып чыгардык, где-то 15 тоннанын тегерегиндечи. Анан эми биринчи жылы биз элдер таң калбасын, биринчи жылы 15 тоннадан да көп болуш керек эле. Себеби биз баягы опыт жок да. Эми барган сайын киши билип, опыт алып неметет экенсиң. Ошо биринчи жылы биз кечирээк ачып калдык. Даже эсимде агроспанын астында гүлдөп баштаганда. Анан буну көтөрүп байлаганда баягы жумушчулар, баягы кайдыгер мамиле кылат экенде шактардын бутактарын сындырып алышты. Ошондо биздин түшүмүбүз азайып кеткен. А так биринчи жылы эле бир 50-60% алса болот экен деп калдым да. Жакшылап карап койсо, маалымат топ-топ, Ооба. Мынакей Алмаз байке негизи уже опыт күчтүү болуп калды. Эгер маалымат катары кайрылсак болот сизге? Эми азыр бизди дагы ошо сиздин каналыңыз көргөн кишилер бар. Ошолор мисалы менен көчөт алган эмес да. Чалышат. Азыркыга чейин чалып сурашат. Мен билген нерсемди жашырбайм. Мен айтпасам башка бирөө айтат да ошол нерсени. Анан көрө мен силерден билсин, мен айтып ошолордун баягы ыраазычылыгын алганың жакшы да. Ооба. Сен айтпасаң мисалы башка бирөө айтат. Биз билбеген нерсени бизге убагында эч ким үйрөткөн эмес. Менимче ошол себеп болсо керек. Эч ким үйрөткөн эмес. Биз кыйналганбыз аябай. Кичпейилдик кылышыңар керек экен, Биз баягы көчөт алып неметкен кишилер дагы көп нерсени айтпай койгон да. Убагы келгенде көрсөтөм, ошол убак келсин билесин депчи. Уже ошол убак келгенде биз баягы
опыттын жоктугунан кеч калып аттык көп нерседен. Ошон үчүн мен айтат элем, билсем чалышсын, сурашсын, биз колубуздан келишинче айтып ооба, жардамыбызды беребиз. Себеби биз кетирген каталарды, биз кетирген минустарды ошолор кетирбеш керек да. Бул уже биз кетирген ката болсо мейли, биринчиден убакыттан утуп курасың, экинчиден чыгымың аябай көбөйүп кетет экен да. мына ошон үчүн өнүкпөй атпайбызбы Алмазбек аке? Ооба, ошон үчүн жашырбай эле айтып, жардам берип койсок биз эми мындай караганда Кыргызстан кичинекей эле Ооба, алакандай эле жер. Бири-бирибизге жардам берсек аябай жакшы болот. Мөмө маданиятын көбөйтүш үчүн кыргызстандыктарга, миграцияда жүргөндөргө, жаңы иштейм, жери бар, иштеп кете тургандарга маалымат эле жетпейт экен. Ооба. Мотивация берип коюш бат эле. Мотивация бар болуп туруп, маалымат жетпей калса, артка кетирип отуруп, чөнтөгү да бөксөрөт, мотивациясы да бүтөт, анан нерви да чыдабай, анан кийин эми окат кылыш керек да. Бул эмнеден болуп атат? Бул жанагы бир эле нерсе болуп атат, билим жетпей калганда. Бир кичинекей билим үчүн 1 жыл артка кетип калгандар бар да. Азыр ушундай Бир жыл артка кеткениң Саяз, сен уже 1 жылдык өмүрүңдү кетти да. текке кетирдиң дегениң да. Ооба да. Текке кетирдиң деген. Азыр 1 жыл эмес, 1 саат убакыт, адамдын 1 саат убакыты эмне деген акча турат, эмне деген эме алтындан да кымбат убакыт болуп калбады. Азыр главный ресурс. Көптөн бери ойлонуп, кыялданып жүрүп дегидратор алдым. Эми карасам, эң туура чечим кабыл алыптырмын. Азыр мен бакчамдагы кулпунайды, алманы, алмурутту жана башка өсүмдүктөрдү туура кургатып турам. Балдарым эми дүкөндүн зыяндуу таттууларын сурабай, өзүм жасаган пайдалуу чипстерди сүйүп жешет. Сарсанам жок, пайдалуу экенин билем. Буга чейин бакчадагы жемиштердин жарымы чирип кетчү. Азыр болсо баарын кургатып коем. Фантазиям кеңейди. Жаңы рецепттер, жаңы идеялар. Ойлогон эмесмин дегидратор ушунчалык кызыктуу болот деп. Өйдөн эле акча табууга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Урматтуу айымдар, аппараттан дагатканда жаңылып калбаңыз. Мен сиздерге Вейтсгауф сунуштайм. Өзүм текшерип, немис сапатына татыктуу экенин далилдедим. Сезон башталды. Дегидратор азыр керек. Бүгүн заказ кылгандарга белектер бар экен. Бактылуу үй бүлө пайдалуу тамак аштан башталат. Ой, эми Лохнес сорту боюнча бир аз айтып кетейин мен дагы. Мен бул элдерге айтып кетет элем, ушул Лохнес сортуну көбүрөөк тиксе. Анан эми бул ар кимдин баягы орустар айткан ар кимдин вкусу, ар кимдин табиети ар кандай дейт го. Кээ биркилерге Лохтей сорту жагат, кээ биркилерге Натчес жагат, азыр Black Jam, анан азыр Небеса может подождать деген жаңы сорттор чыкты. Аны мен тигип да көрбөдүм, аракет да кылбадым. Себеби муну азыр көрөсүз, мына Лохнес сорту мага аябай жакты да. Ушу жаккандыктан азыр барып аралап көрөбүз. Лохтей сортун дагычы. Алар гүлдөп баштай элек. Эми баштады да. Бул уже 50% гүлдөгөн болсо, алар эми баштады. Эми буюрса кийинки жылы ошол аз-аздан 2 картадан которуп, ошо буюрса ошо баары ушу 3,5 гектардын где-то 3 гектар ашыгырагы эжевика, бир аз малинабыз бар, аны да көргөзөм. Ошону толук Лохнес сорту кылабыз деген ойдобуз да. Кудай буюрса. Анан бул түшүмдүүлүгү аябай жакты мага. Анан даамы. Былтыр мындай окуя болду, сизге кеңири айтып берейин. Былтыр сатып атабыз. Анан мындай терип баштаганда ушундай бир системага түшүрүп алдык да биз. Мына биринчи 2 картаны бир тересиң. Себеби жумушчуларга да кызык да. Баарын мисалы 50 адам алып келип бир терип койсоң, жумушчулар 3 күн жумушсуз калат экен. Анан күндө 2 картадан ошол системага түшүрүп алып, бул жак терип бүтүп, аркысын терип бүтүп, анан Лохтейге келгенде ошентип айланып жүрө бердик да. Ошондон кийин анча биз Лохнес менен Лохтей аралашып кетип атат да. Анан Бактияр деген бир таластык аларман бар, бизде досубуз болот. Ошол киши Алмаз, ушул Лохнестен берчи, клиенттер ошону сурап атат аябай депчи. Таттуу да. Таттуу себеби өзүңөр билесиңер, даамды татып көргөнсүңөр, аябай таттуу. Сону. Ошол жагы жакты. Анан калибрлар былтыр мен калп айтпайын уже ширеңкедей болуп берди да. Эми толук эмес, конечно, арасында болот, эми 5 кол тең эмес дегенде, бирок көбүнесе ошо калибрлар чоң, могу сиздин саатыңыздан да чоңураак болуп атты.
Ошого мен элдерге ошентип айтат элем, көбүнчө ушул Лохнес. Жылдан жылга бул көп жылдык өсүмдүк болуп атпайбы Лохнес? Ооба. Бул деген бир отургуздуң, бир инвестиция кылдың, жылда түшүм берип, жылда жумушу азайып, эми баягы биринчи жылга караганда деген да, баягы жылда эле жумушу көп эле, бирок күчкө кирип кете берсе, түшүм көбүрөөк берип кете береби, сапаттуу боло береби деген нерсе суроого кандай деп жооп бересиз? Мен айтат элем, Аяз, мына сурооңузга суроо менен жооп берейин. Былтыр кандай эле, быйыл кандай? Ошондой эле да, мисалы былтыркы көрөрмандарыбыз болсо, былтыркыга караганда биздики 3 эсе жакшы деген ойда. Быйыл себеби 3-жыл, мына 23 күздө тиккен болсок 24, 25, 26. 3-жыл, Кудай буйрса быйыл эми Алланын буйругу менен эми жакшы түшүм алабыз деген, 3 эсе көп түшүм алабыз деген ойдобуз. Былтыр күзүндө келип, былтыр жазында келип гүлдөп аткан учурду мен аябай көп съемкада жүрүп унутуп калыптырмын. Көрсө биз деле гүлдөгөн учурда келгенбиз, биринчи мөмөлөрүн ос тийгенбиз бияка келип. Аябай сонун даамдуу операторго да ос тийгизип жегенде айтканда, аябай таттуу экен ояктын ежевикасы депчи. Анан действительно таттуулукка басым жасашыбыз керек, анан сапатка басым жасашыбыз керек, э. Сиз бир эң негизгиси бир 2, 3, эми 5 болсо деле боло берет. Негизги баштап аткан, ежевиканы өстүрүп аткан дыйкандарга бир негизги кеңешиңизди бербейсизби, Алмаз байке? Сиз уже кеңеш бере турган деңгээлде экенсиз да. Ооба, айтат элем, эми бул ежевиканы жумушуну кыйын дешет да. Аябай кыйын. Жана мотивация берердин алдында мен айтат элем, биринчи чыдаш керек экен. Мына Аяз, мен 2024-жылы аябай кыйналганбыз. Кыйналып ушинтип ушу талаанын ичинде кулап калган күндөрүм болгон да. Себеби тамактанбай, убагында тамактанбай, ошону убакыттан кызганып, ошентип убагында тамактанбай, ошентип кубатсыздыктан кулап калган күндөр болду. Азыр уже ошолорду эстесең баары унутулду да, Кудай буйрса. Результат менен. Результат болду. Бирок эми биринчи жыл эле результат болбойт да, муну чыдаш керек, ошо. Анан дагы ежевиканын расходу көп экен дейт. Мисалы, могу шпалера зымды бир жолу тартасыз да. Ошол сизди Бир нече жыл багат. бир нече жылга жетет да. Мисалы, могу темир 10 жыл чирибесе керек, мисалы. Жок, 10 жыл. Туура, зымдары кайра которо бербейсиз. Бул бир жолу тартасыз, мисалы. Бунун расходу ушул шпалера отургузасың, зым тартасың, анан аграспан аласың. Аграспан алсаң, аграспанды деле бир 3 жыл, 4 жыл колдонсоң болот. Эми анда Ооба. абайлап жылына мисалы жыйнап алып, кайра колдонсоң болот экен. Биз колдонуп көрүп атабыз. Быйыл да жыйнап алып койгонбуз. Кийинки жылы Кудай буйрса ошону колдонобуз, то есть быйыл кышындачы. Ошол. Анан дагы айтып кетчү нерсе, муну ежевиканы мисалы малинадан кыйын дешет. Туура, бир аз кыйын. Ошол расход кылдыңызбы, башка расход жок да. Эми күнүмдүк расход, мисалы, жумушчуларга бересиз, муну витаминдерди аласыз. Ар кандай зыянкечтер менен күрөшөсүз. Ал болуп келген нерсе да. Ошону расход кыласыз, болду. Анан дары-дармек, витамин, стаминдерине жанагындай подкормка, азыркы заманда технология өнүгүп атпайбы? Агротехнология деле өнүгүп атат да, туурабы? Анан кээ бирлер айтышат, мен жерим сонун, бай, биздин кошуналар, биздин жерлерибиз укмуш, отургузуп коебуз, суу берип коебуз, кырк берип коебуз, болду деген ийгиликке жетсе болобу? Же салым жасаш керекпи? Жок, мисалы Аяз, биз 2023-жылы мына дагы бир нерсени айтып кетишим керек. Биз досум экөөбүз отуруп сүйлөштүк да, анан кеңешип эмне тигебиз деп. Биринчи жылы ушу жерге клубника тигебиз дегенбиз. 3,5 гектардын баарына. Ошо баштап атканда, анан бир себептер болуп, Кудай ушу ежевиканы буйруп коюптур, ошо ежевика тигип баштадык. Ошондо башында эле биз кык сепкенбиз. Тооктун кыгын алып келип, ушул биринчи азыктандырдык, жерден кыртышын оңдодук, анан кийин
кыктысеп тиккенден кийин бул бизде таштак жер, ташын тердик. Анан Жерди да кичине тартып ооба. койсуңбу? Таштак жер болгондуктан ташын терип бир тоолук кыйналдык. Анан ошо мен айтат элем баягы темадан алыстабай биринчи кезек ошо жерди Бериш керек жерге. Жерге бериш керек. Бунун жердин анализден pH'тарын текшерип алышың керек. Мисалы сиздин роликтериңизде билем, мына айтып жүрөсүз ошо анализде, мисалы жердин катмарын кандай, семиз барып ошолорду билип алып туруп андан кийин. Анан негизи ошо кык берип, жылда кык берсеңиз да баягы органикалык жер семирткич эч зыяны болбойт да. Анан азыркылар бизде биогумус чыкпады. Биогумус деле жакшы, анын расходу көп болбойбу. Биогумус мисалы килограммы 15-20 сомдон алышып, ошону салышып атат. Мен айтат элем, койдун кыгынан өтөрү жок. Чирип калган, туруп Чирип калган. Эми бир жылдык болсо да, мисалы уйдун кыктарын салсаңыз бир аз чөп чыгат, а койдукудан андай эмес. Жок, Койдун кыгынан лайфхактар, урматтуу көрүүчүлөр, секреттер ачылып атат. Анан, конечно, бул кык септимде эле мисалы карабай койгон болбойт да. Азыркы момент биз уже бир катар күзүндө бергенбиз, диамофос берип жерди күзүндө азыктандырдык. Ал негизи 6 айдан кийин күчүнө кирет экен. Уже иште баштайт да. Диамофос күзүндө диамофос берип, азыр жакшы. Анан кийин аны менен эле токтоп калбадык. Суу менен витаминдерди берип атабыз. Анан азыркы зыянкечтер менен күрөшүп атабыз. Аленка Махнатайды угуп жүрсөңүздөр керек. Ошолор менен күрөшүп атабыз. Эми түшүм алгыча тыным болбойт да, мындай айткандачы. Мен ойлойм, бул эжебик эмес, баардыгы эле эмне тиксең ошого аракет кылып, баягы эмгек кылсаң анан кийин түшүм аласың. Поезд жолунун жанындабыз. Поезд өтүп атат. Кыскасы бериш керек. Жөн эле мына отургузуп койдум, сайып койдум, өсүп берет деген нерселер жок. Урматтуу кыргызым, урматтуу дыйкандар, өзүбүздүн дыйканчылыгыбызды мына мөмө маданиятын өнүктүрүш үчүн биз маалымат топтоп, андан кийин эске алып жүрүшүбүз керек. Салым жасабасаң бербейт кайра. Анан жанагындай дары-дармек эмелерди, препараттарды, НПКларды көрсөтүп атсак, силер реклама кылып атасыңар дейт. Албетте аларды реклама кылыш керек да. Баягы рекламанын негизинде бүт баары түзүлөт да. Ар бирөө өзүнүн препаратын сатам дейт, бирөө өзүнүн продукциясын сатам дейт. Ошого жараша маалыматын берет. Ошентип экономика өсүп келатат да. Рыночный экономикада азырчы. Ошондуктан иштейбиз да. Сиз агроном менен иштейсизби же өзүңүз мындай опыт чогултуп кандай алып келатасыз? Эми Аяз дагы бир нерсени ушуну өзүм айтсам дедим. Анан силер суроо берип калдыңар да. Мен азыр бир агроном менен иштешем. Атын эле айтып коеюн, Аскар деп. Мурас Агрода иштейт өзүчө. Мурас Агро? Мурас Агро деп. Эмне организация? Ушу Түркиядан азыктандыргыч минерал, витаминдер ошо. Бул эжевика, малина эмес, жүгөрү, кызылча, эмне витамин, эмне азык кайсы убакта берет, кандай азыктандырат, ошолор билген болот. Ошо менен иштешем. Аябай кичпейил жакшы бала. Келип уже 2 жолу кабар алып кетти бизди жаздан бери. Анан буюрса дагы на днях келип кетем деген. Ошолордун препараттары менен иштейбиз. Алардыкы эми кандай десем, органикалык, таза. Ошентип мени ишендиришти. Ошон үчүн жалаң баягы эми мен былтыр аябай аз бердим витаминдердичи, биринчи жылы депчи. Корктук себеби импортко, экспортко. Былтыр Аскардын препараттары сыноодон өттү. Ошон үчүн ошолор менен иштешем. Ал мага кеп кеңешин берип турат. Эмне кайсы убакта өткөндө ошол Мурас Агродо азыктарды алып келген түрк бир агроном келип кетти. Ал да келип көрүп, бизди тартып, роликтерди тартып алып кетти. Может, Турцияда көрсөтөт. Ошолордун препараттары менен иштешем. Бирок сөзсүз айтат элем, мындай чоң жерде өзүң билбей калган жерлериң болот да. Сиз кыскасы
башынан бери эле агроном иштеп келдиңиз, Ооба. Аскар деген мырза. Ооба, Аскар деген. Ал тажрыйбалуу агроном. Мынакей. Агрономсуз иштегени силердики 3,5 гектар болуп атпайбы? Кээ бирлерин 1 Биздики гектар. чоң. Канча жер болбосун дагы адис керек, сопровождение керек, Адис Мен баарын керек. өзүм алып кетем деген нерсе бар да, ошо бизде Кыргыздачы. Мен жок, зачем мага агрономго төлөп анан Ооба. андай нерседен бир нерседен эле чанып мындай жиркенип койсоңуздар, акча экономдоп, наоборот артка кетесиңер да. Эми Тоже биздики билсе керек. мисалы аяз 10 соток, 20 соток болсо экен. Мгм. Бир жөнүндө бул жерде 3,5 гектар ежевикабыз бар. Дагы быйыл малина тиктик 3,5 гектаргачы. Италиядан келген жаңы сорт Энера Садира депчи. Мгм. Ошол 7 гектар жерибиз болду. Жалпы 7 гектар жер. Жалпы 7 гектар. Былтыр эсиңизде болсо керек, расширение кеңейтем деп айткам. Ошону жасадык да. Болсун. Ошо жалпы 7 гектар бул эми азыр айтайын, айтып кеттим го, 10 соток, 20 соток жер болсо күйсөң бир аз эле күйүп каласың. Мынандай чоң жерде адистер менен иштешкен мен үчүн ыңгайлуу, бирок башкаларга да ошентип кеңеш 10-20 соток деле жерлерге деле кээ бирлер үчүн эме да, аябай эле мындай. Азыр мен көчөт менен иштеп көрдүм. 5 соток жерге аябай мындай жан дүйнөсүн беришет экен, бирок билим жок да. Муну кантебиз, тигинтебиз, мынтебиз, мындай эмне берип коюшубуз керек, мындай иш керек дегенде мен деле өзүм агроном эмес болуп калдым, бирок баягы базовый нерселерди кичине уже билип калдык да. Анан кандай болбосо дагы кыскасы Алмаз байке, сиз агрономсуз, тажрыйбалуу агрономсуз, сопровождение жок. Иштебей эле коюш керек, ал риск, Риск да эми мисалы бир эле былтыр азыр дагы бир нерсени айтып кетейин да, Аяз. Биз мындай болду. Аскар менен иштешип атып, витаминдерди берип аттык, ошолордун жана азыктарын берип аттык. Мен сурайм, бул зыянбы, зыян эмеспи? Эртең экспортко алып кетсек кандай болот? Мисалы муну ветеринарный санитария деп эмне дейт, ошо жана азыктарды текшерет го, мисалы ягодаларды чыгып атканда ошолорду текшергенде чыгып калбайбы десем, жок деди. Ошентип жакшы эле иштешип жүргөнбүз. Анан азыктандырып да гүлдөдү. Ушундай будан жана айтпадымбы, 30% эле алганбыз да түшүмчү былтырчы. Ушинтип бажырайып турса жүрө бериппиз, жакшы деп. Анан бир күн аралап жүрсөм эле коңуздар жүрөт да. Өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм да ошолчу. Алып көрсөм акынат элемге. Анан кийин араласам тоол турат. Четинен эле кырып жеп баштаган. Ага даяр эмес болуп калдыңар. Даяр эмеспиз. Анан кийин эле мен шашып эле немеге бардым. Агровет аптекага барып неметсем, алар өздөрүнүн кеңешин айтып, мынаны чачасын деди. Бир агровет аптекадан алып келдик. Алып келип кечинде салкында чачасын деп чачтык. Эртең менен карасак дагы эле жүрөт. Анан кийин сразу Аскар менен байланыштым да. Аскар ушундай десем, чалбайт белең, сиз эмне байкоо карабайсыз, неме аралабайсыз? Оп, жок Аскар, кечирип кой, биз байкабай калыптырбыз деп. Анан кийин ошол кеп кеңешин айтты, бирок аз жерден биз күйүп калайын деген. Бул азыр бизде жок эсе да, Аленкач, аз балдар терип чыгышты менин жумушчуларымчы. Бирөөдү экөөнү көрүп калдым, бирок аз. Бир экөөнү эле көрдүм мен деле. Азыр өткөндө муну гүлдүн астынан дары бергенбиз. Азыр дары бербешке аракет кылып атабыз. Себеби көрүп атпайсызбы, арылар жүрөт, чаңдаштырганчы. Эгер Зыян тийбесин деп, ошо Аленкадан сактап калган Аскарчы. Бул эми кичинекей эле курт зыянкеч да, а так мындай негизи карасаң гүлүн жеп салат күн уже түшүм ала албай калат. Основной ошо болуп атпайбы? Ошо мен айтат элем, агроном менен иштеш керек депчи. Алмаз байке, агроном менен кыскасы биз мына иштешели деп эметтик. Проблемалар эми тилекке каршы ар бир жерде, ар бир бизнесте өзүнүн көйгөйлөрү чыга берет да, жылдан жылгачы. Ошондой нерселер бар. Анан сен ага даяр эмес болуп калсаң, полный түшүмдөн айрылып калышың мүмкүнсүң. Кудай сактасын. Анан кийин адистер менен иштешип, сен өзүң дыйканчылыгыңды кыла бересиң. Агрономдор алар өзүнүн теоретический знаниялары менен, керектүү препараттар менен мындай жардам берип кетет деп атам да. Анан кийин ысык деген нерсе бар да, Алмаз байке.
аз ысык жөнүндө бир өзүнчө кеп кылып кетеличи. Мен мына таштарды унутуп калбайын. Менден көп сурашат да, мен көчө сатканда бир суроо, актуальный суроо болот да. Биздин жерибиз таштак дейт. Сиздики деле анча мынча таштак жерлер экен, а? Момундай эле карасаңыздар. Таштар жатат да. Ооба. Аяз. Биз тартып койсоң муну. азыр малинаны көрсөтөм, ошол жак бир жолу терилди. Бул жер 2-3 жолу терилген. Терилген ошо, Канчалаган КАМАЗ таштарды тердик да. Себеби биз талыкпай эмгектендик, ташын тердик. Бирок бул айтып кетет элем. Азыр сиздин сурооңузга жооп берейин. Айтып кетет элем, ошол таштак жерде болбойт дегенге каршымын. Болобу, Болот. Жакшы, биздики 100% тере албайсың да. Мына малина дагы сонун болот экен. Себеби билбейм, биздики баягы эрте бышканда ошол себеппи дейм. Таш жылытып. Жок. Жерден да жылуу берет да. Таш тамырда жылууну кармайт да булчу. Мынакей. Бизде муну паласа, муну ылдыйда бир Ниязбек деген байке бар. Аныкы муну Беловодский центрде. Бирок ылдый жакта. Жолдун ылдык бетинде, Бычкага жетпей, жолдон ылдый. Аныкы биздикине караганда 10 күн, 15 күн кеч пишат. Бирок ташы жок. Ташы жок ал. Бизде могу паласа эмнегедир былтыр байкадым да, элдикинен караганда, могу шаарга караганда да бир 10 күн айырмасы бар экен. Биз ежевикабыз бышканда баа чыкпайт да шаарда. Канчадан алышты эч ким билбеген да былтырчы. Негедир мен дагы бир неметип коем, себеби бул эмне үчүн айтты, мен дагы билбейт болчумун. Былтыр Белоруссиядан адистер келди да. Силерге ушул себеп болушу мүмкүн деп кетишти да. Ташта ошо түшүмгө таасир этип коюшу мүмкүн да. Жакшы жагынан таасир этип коюшу мүмкүн. Жакшы жагынан да эми жерден бул дагы силер айткандай таштан дагы ысык берет. Ошол себеп болушу да мүмкүн. Билбейм. Баягы сөзүңүзгө мен айтат элем, таштак жерде дагы эң керектүүсү ушу азыктарды жакшы берсең, таштак жерде дагы болот ежевикачы. Бирок териш керек. Териш керек, конечно, эми таш муну ыңгайсыздык жаратат. Бирок баягы тербесеңиз, биз трактор менен айдайбыз, мотоблок менен ыңгайсыздык жаратат, конечно. Жана расходниктер көбөйтөт, жана тиштерин талкалайт, темирлерин талкалайт. Териш керек, конечно. Мен эми бул мындай жоопкерчилик булчу Алмаз байке. Таштак жерге өсөт деп алып, анан кийин 5 кол тең эмес, ар бир дыйкан мындай бирөө өстүрө алат, бирөө өстүрө албайт, бирөө кыйналат. Бир мыктылар бар, вообще эле өнүгүп кетет, мына сизге окшоп. Таштак жер болсо делечи. А кээ бирлер даже идеальный жери болсо дагы, укмуш сонун болсо деле ал жерге деле кыйналып өстүрө албайт да. Эми Ушул теманы таштак жерге, мынакей биз таштар көрсөтүп тартып атпайбызбы? Мына таш эле да, бүт эле көп эле майда таштар калып калыптыр. Өсүп атат мынакей ежевика. Келе. Мынакей бир көрсөтүп коеюнчу крупный план менен. Мынакей. Таш, урматтуу көрүүчү, таш. Көрүнүп атабы? Мынакей. Таш. Ар жакта өсүп атат. Үстү гүлдөп атат. Арлар чаңдаштырып атат. Эми буюрса, былтыркыдай эле статистика боло турган болсо, эме жагынан, өс бышкан жагынан июндун 20-ларына ылайыктап буюрса дагы бир келет экенбиз, Алмаз байке. ооба, Түшүмүн сөзсүз түрдө тартабыз. Алмаз байке, бизди чакырыңыз, ага чейин мынакей бышып атат деп. келип кеттиле, Кудай буйрса. Элге көрсөтөлү, результатты, эң башкысы результат. Ал кезде дагы баягы сбыт маселеси да болуп турат да, туурабы? Терип аткан Мына Аяз мырза, могу карабайсыз, стволдорчу. Мына уже 2-жылдары уже ушунчалык жоон болуп баштайт экен да бул. Бак болуп калат го кийин бара-бара. Жылдан жылга ушу күчтөнүп ушундай стволдор аябай жоон болгондон кийин уже муну чыккан ар бир бутакта мунулар эми чыгып баштады, көрдүңүзбү? Булар июль. Ооба, булар эң аягында бишип берет, Кудай буйрса. Ушул анан мен дагы бир нерсени айтып кеттим. Кошумча Аяз. Экинчи картага өтөрөлү, болобу? Экинчи картага өтөрбүз. Анан Лохтей жакты көрсөтөм силерге. Монтип. Мынакей монтип көбө мындай тартып коесуң, мындай карталар кандай бөлүнгөн. Мындай ортодо карталарды көп отургузгандарга лайфхакта карта болуп бөлүнбөсө тергенге кыйналып каласыңар. Анткени бул жерден жел маянда өтөт, туурабы? Аралыгы 2,5-3 метр да биздикичи. Картанын ортосу. Картанын ортосу.
2,5 метр. Mo 2,5 метр, малинаныкыны 3 метр кылдым. Дагы кененирээк кылыпчы. Себеби кенен жүрүп. 1,5 метр көчөттөн көчөткө. Ооба, 1,20 меники, бирок 1,5 кылса жакшы болот көчөттөн көчөткө. Ого, эмне аябай алыс го дегендер көп да. Жок, бул малина эмес да, бул Мумдай бутактайт, веерге окшоп эле. Мына карабайсыңарбы, азыр 1,5 метрдин арасы азыр мына түшүмгө да кирет, вообще эле место жетпей калат да. А бияктын ортосу баягы жан көрчүлөргө эстетип кетели 2 метр. 2 метр. Кээ бирler 2,5 кылам дейт, кээ бирler 3 метр кылам дейт. Эми алар өзүңөргө баягы техника салганга жараша өзүңөр ылайыктап аласыңар да. Эгер жериңер көп болсо, жерди экономдобой мындай мен удобствомду карайм десеңер, анан размерлерин чоңойто берсе болот, туурабы? Кээ бирler бар, эми жерлерин кичинекей жерге мен 1,5 метр отургузуп, ушунча жеримди расход кылгым келбейт дегендерге, конечно, 1,5 метр, 2 метр эң ылайыктуу размер. Аяс, мен көбүнчө баягы көчөт сатып калганда менен сурашат да. Канча кылам аралыгын дегенде мен биринчи очередь сурайм. Канча жерге тигесиз? Перспектива, келечек кандай? Мисалы мен 20 сотукке тигем, көчөт чыгарып кийинки жолу 1 гектар тигем десе, анда минимум 1,5 метр кыл деп айтам да. Ана меники 10 сотук эле жерим, ушу жер жетет мага десе, анда 1,20 нормально болот да. Себеби баягы объем чоң болгондо кыйналбаш үчүн өзүнө шарт түзүш керек да. А кичине жерден, мисалы 10 сотук, 20 сотук жерден кичине болсо дагы тыгыз кылып эгип, тигип, анан ошол жерден көбүрөөк түшүм алышка аракет кылыш керек да. Алмаз байке ушундай кичпейил жакшы адам мынакей көрүңөр, секреттерди эми бул бул аябай маанилүү нерселер да. Мындай эле вроде бы мындай сүйлөшүп кеттик, бирок бул деген аябай чоң роль ойноп, кийин келечекте мындай туура эле болуп айткан турбайбы деп айтасыңар да. Эми Алмаз байке, келе бул технологиялар кандай отурулат, эми айта берсек сөз көп да. Бир самый больной теманы сүйлөшпөйлүбү? Сбыт маселеси. Азыр айт, жанагы бир сөз кылып кеттик, ушуга бир тереңирээк бир кирели. Сбытка келгенде анан кийин муну ким жооп берет дейт да. Албетте мен бир ос сөз айтып коеюн, көрүүчүлөргө бир кайрылып коеюн. Албетте урматтуу көрүүчү, биринчиден эч ким баягы жоопкерчилик албайт, AgriLife KG да албайт, Алмаз байке да албайт. Жада калса мамлекет тарапта бийлик деле албайт да. Азыр рыночный экономика деп коет. Ар бир адам өзүнүн товарын, өндүргөн товарын өзү сатканга, мындайча айтканда, милдеттүү да. Анткени ал деген эгер сапатсыз өстүрүп койсо, өзүнө кыйналат. Жакшы өстүрүп койсо, плюска чыгат. А бирок бирөө эч ким эч качан жоопкерчилик албайт. Бүгүнкү күнү мындай мыкты дыйкандар, Алмаз байке сыяктуу дыйкандар сбыт маселесин алдын ала эле ойлонуп, биринчи кадам мынакей жакшы сапат түмөмөсүн өстүрүп атат, агрономдор менен иштешип атат. Анан мынакей бизди AgriLife KG YouTube каналды мынакей конокко чакырып атат. Рахмат сизге, бизге интервью берип атканыңызга. Бул деле бир сбыт маселесин ойлонуу жолу да. Азыр мына экспортерлор көрөт. Кийин мотивация алган, билимге сусаган адамдар Алмаз байкеге чалат, көчөткө кайрылышат. Кыскасы ошондой бири-бирибиздин экономикабызды өнүктүрүп, бири-бирибизди түрткүлөп аткан учур да. Ошондуктан суроого, эң башкы суроого Алмаз байке, сбыт маселеси коюлду, коюлу элекпи? Сбыт маселеси аяз. Менде 3 гектар, 3,5 гектар жер бар да. То есть 3,5 гектар, ошону где-то 3 гектар 40 сотыгда малина болсо, калган пол баары ежевика да. Биринчи өзүңүз аракет кылышыңыз керек. Себеби издениш керек. Анан бирөөлөрдөн сураш керек. Эми бу жерде мен бизге эң жакын эле приемный Беловскийде 2-3 малина кабыл алган жер бар да. Малина, ежевика, клубника, клубнай. 3 жер бар мен билген. Шаарда бар, ошолорду сурап, изилдеп, ким канчадан кандай баа менен алып атат. Ошону билиш керек. Анан кийин алма беш оозума түштү деп эле жата берсең анда болбойт. Анан ошолорду изилдеп, сураштырып, эми баа канчадан болот. Мисалы, дыйкан муну ежевиканы бүлдүргөндөн жумушу мартта башталат. Ошо менен көчөт даярдайсыз, ушу ачасыз, чөптөр менен, отоо чөптөр менен күрөшөсүз. Анан буларга витаминдерди бересиз. Ошо менен
Декабрда жабасыз, ошондо эс аласыз да. Ошого чейин тынбайсың. Ошо себептен мен ойлойт элем, бизге 10 сом болсо дагы аябай чоң роль ойнойт да. Айырмасы аябай чоң да. Кээ биркилер 10 сом дейт го. Андай эмес, чоң. Анан дагы айтып кетчү нерсе, азыр эле айтып кеттим, өзүң изилдеп бааны табасың. Мүмкүн болсо, билбейм, мен ойлойт элем. Былтыр мен өзүңөр көрүп аттыңар, тартып кетип аттыңар, ушу талабыздан алып кетип атты. Мен билем, бир жолу Кара Балтада жана силер тартып кеткен, атын унутуп 40 гектар. Нургүл айымбы? Нургүл. Ошого алып барып тапшырдым. Ошонун машинасы бар экен. Ежевиканыбы? Бир жолу машина жөнөтүп аткан экен, өзү фура коюптур да. Ата калганын баарын ушу таладан саттык да. Силерге келип ушул жерден алып кетишет. Ушу жерден портер, спринтер менен алып кетти. Түшүм жыйналбай калып калып деген нерсе. Жок. Бүт баарын алып кетет, сатып кетет. Андай болгон жок. Бизде Кудай буйрса жакшы болду. Анан кийин дагы бир нерсени айтат элем. Мисалы, бизде мен деле сиз айтып атасыз, эң чоң, эң көлөм көп айдагандардын бириси депчи. Бизге окшогондор көбөйсө жакшы эле. Себеби башыбыздан өттү. Бизден алып барып холодильникке салышат. Ежевиканчы. Мисалы, бул жерде мен, сиз, тиги бала болуп 3 адам болсо, үчөөбүздүкү чыкпай калышы мүмкүн да, көлөмчү. Фура жана 8 тонналык же чоң машиналар толбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен чакырат элем. Муну коркпой өстүрүш керек. Бизге окшогон немелер канчалык көп болсо, көлөм көп болгон сайын уже импорттагы, то есть экспорттагы башка мамлекетке алып кеткен киши дагы көбөйөт. Себеби келдиби? Машинасы толуп кетти. 1 тонна толуп кетти, фура толуп кетти. Фура толуп кетти. Ошон үчүн айтат элем, коркпой эле тигиш керек. Бирок мээнет кылыш керек. Сиз айткандай, мен деле бирөөнүн каргышына калгым келбейт. Тигип алгандан кийин муну караш керек. Жаш баладай болот башында. Ошону баягы сүт эмдиле баладай болот. Ошону карап, бапестеп, өстүрүп, анан кийин мындай результатка келесиң да, анан өзү эле болуп калбайт. Бирок айтат элем, ошо экспорттон коркпош керек. Эң башкысы, мен азыр бүт жерден караштырып, изилдеп 4-5 жылдан бери келатпаймынбы? Эң башкысы бизде акырдан баса эле экспортко чыгып атат да. Билген, мынакей биз 7 миллион калкпыз. Анан баары эле дыйкан эмес да. Элдин баары деле 7 миллион калкты эле өстүрүп кетпейт да. Анан ежевика биздин мөмөбүз Россияда, киргизская клубника, киргизская ягода приехала деп туруп кадимкидей бренд болуп калыптыр да аяктачы. Ооба. Мен деле инстаграмда карап атам. Киргизская ягода приехала деп туруп ой укмуш мындай жешеткен баштачы. Клубника какая красивая, вкусная депчи. Анан бул нерсе менен пайдаланышыбыз керек. Анан кийин эми бактыбызга жараша баягы көрүүчүлөрдүн көбү мындай туура түшүнүп эметет, бирок айрым кишилер бар. Сбыт маселеси жок, анан деп коюп эле хорошо, сбыт маселеси жок болуп, сбытты эч ким ойлонбойт деп туруп эле анан эмне кылабыз? Россияга барып иштейли анда. Англияга барып иштейли, Америкага иштейли, баягы ошондой эле кайра эле ошол эле көрүнүш болуп калат да. Ошондуктан мындай түртүш керек да. Мен бир нерсени айтып кетсем болобу? Болот, конечно. Алмазбек эске ошон үчүн келдик, сиз айтып бериш үчүн. Былтыр айттымбы, айтпадымбы, бир нерсени айтып берем. Мен өзү негизи миграцияда көп жүрдүм. Анан ушу Россияда жүрүп келип, акыркы жолу 21 же 22 бардым. 21 болуш керек. Барып иштеп көрдүм. Анда да атайын барган жокмун. Конокко барып эле балдар кызыктырып калып кетип, ошол жакта такси кызматында иштеп жүрдүм. Андан кийин 6 ай араң чыдадым да. Уже возраст, анан келип калыптыр деп эми жашпыз дагы элечи, 50ге чыгыспайбыз. Анан бөтөн эл да. Мен азыр ушуну мотивация кылып айтат элем азыркы жаштаргачы. Келгиле жаштар, келип моундай айыл чарбаны өнүктүрөлү. Моундай ягода малинаны өстүрөлү. Мен дагы силерге окшоп мигрант болуп жүргөм. Биздин Кыргызстан кандай кооз жер да. Потенциалы күчтүү. Ооба, потенциалы күчтүү, абасы таза. Россияда
Россия эле дебей, негизи башка мамлекеттерде документ жасайсың, анан башка тиги бул тиягынан кысат, биягынан кысат, ошентип кысылбай. Келип бизде тиккиле Ооба. баштагыла. Мамлекет колдоп атат азыр айыл чарбага карата 2% менен 5% менен кредиттер берип атат. Эми мен кредит албагыла деп айтат элем. Кредит болбогон нерсе. Негизде колдоо болуп атат да, болбогон жок. 2%, 6% мен айтып эле ишенбей бардым быйыл жазындачы. Барсам болбогон эле документтер. Ушул чогулуп келиңиз. 2 күндө 6%, то есть 6% менен беребиз деди. А так 5% менен да берип атат. Эми бул айла жоктун жумушу. Айла жок болгондо ошо мамлекеттен ошондой колдоо болуп атат да. Сиз кредит менен баштадыңыз беле? Жок, биз кредит менен баштаган эмес. Инвестиция менен, Инвестиция. Биз ошо баягы сөз маягына чыкпай калдым. Мен башында деле айткам, бул досум экөөбүз баштаган жумуш. Мен да миграцияда ошентип кыйналып жүрүп, анан келип досум экөөбүз бул идея, досумдун идеясы, экөөбүз отуруп, давай жасабайык деп. Бул негизи ковидке чейин болгон сүйлөшүп келинген нерсе да, биз алмабак кылсак кандай болот, теги бул деп сүйлөшүп жүрүп, анан кийин экөөбүз отуруп эле бир күн клубниканы жасайлык депчи. Неметтик, кийин айын Кудай бир тоскоолдук кылып, клубника болбой калып, ошол жылы биз эр экенбиз, мына карасаң, 3,5 гектар сразу баштадык. Мына малинанын орду да локтей сорт тиккенбиз да. 3,5 гектар полностью ежевика тиккенбиз. Болсоң бир жол болуп кет дегендей болду эле. Кыйынчылык болду бирок. Анан азыр 1-2 байкелер бар. Мына көк жарда ежевика, малина тиккенчи. Ошолор айткан, Алмаз, сен колуңан келбейт деген. Манакей. Булар болуш керек. Булар аябай тажрыйбалуу декандар да. Бирөөсүндө 50 соток, бирөөсүндө 1 гектар эле ежевикасы бар экен. Барсам БКЧК мен көрүп келгем да. БКЧК чөп аябай начар. Мага жаккан эмес, бирок ошолор аябай коркуткан. Келип досум менен кеңешип туруп, бир картаны бузуп салбадыкпы? Малина кылабыз деп. Ар кандай баары бир адам баласы айнып калат ортодон. Көрө албастык деп ойлобойм. Бул эми негизи может туура ойду айтты, бирок мага ишенген эмес да аларчы. Анан тиги ылдый жакта дагы бир аттарын атабай эле коеюн, ошо Дордой жакта бирөөлөр бар. Ошолор дагы айткан, кой, сен колуңан келбейт, биттеп кетесиң деген да. Бирок мына көрдүңүз, результат бар да, аябай жакшы. Элдикинен дагы жакшы деп мактанбайм, бирок эл катары чөп жок. Карап атабыз, жетишип атабыз бардыгында. Колубузда мына 4 жумушчуну алдык. Постоянно стабильно жумуш. Постоянно стабильно жумуш. Азыр Аленка коңуздарды терип жүрөт. Ошо 4 жумушчуга 60 000 сомдон Карач кандай сон. Бул деле маанилүү нерсе, урматтуу көрүүчү. Ошо 4 киши, мынакей Алмаз байке өзү, анан дагы 4 киши, 5 киши миграция жүргүчү, бияка деген не деген өзүлөр дагы дыйканчылыкты өнүктүрүп атат. Через биздин канал элге мотивация берип атасыңар, результаттар менен. Мына кыйынчылыктарын өтүп, эч ким ишенбесе, бул аябай тонкий философия да, Алмаз байке. Айтып бергиңизге рахмат. Ушундай нерселерди айтып бергиле, урматтуу дыйкандар. Кыйынчылыктардан өтүп туруп, болушунча элибизге, анан кийин кыйналган кишилерге былтыр да неметтик, быйыл дагы көбөйтөбүз жардамыбызды. Анан кийин былтыр мисалы, мына жергиликтүү тургундар келип теримде келди. Теримде ошо 30-40 тоже жумуш. күн терим болсо, ошондо стабильно 30 киши иштеп атат да. Сыр болбосо, бир күндө бир орточо баасы канча, почти бул ежевика 1,5 ай 40 күн иштейт деп атпайсыңбы? Теримчилер 1,5 ай 40 күн иштеп атса, даже Англияга барбай эле ушул жерден эле жакшы акча таап кетсе болобу? Бир орточо бир сыры болбосо канча таап кетет? Анын сыры жок. Эсиңизде болсо керек, былтыр деле айтканмын. Бул жакта жакшы деген жергиликтүү тургундар бар. Анан кийин мына биздин Тажикстандан келген өзүнүн кыргыз туугандар бар. Ошолор аябай жакшы иштешет. Иштешип күнүнө эсимде азыр жазылып турат. Мен тетрадтарымы бардыгын эметем да. Вот тоже важный момент, тоже важный момент. Запистер бар да, мисалы не только акча, кайсы
дарыны кайсы моментте бердик. Расходко жазасын ошо күндү скобкага алып коёсуң да. Дарыны темадан алыстабайлы ошол. Күнүнө 5600 мен адашпасам бир аял киши күнүнө 5600 терген. Шакылдап териш керек экен. Бундай эле оор эмес да териш, Ооба. Мындай бир момундай түшүм жайнатканда жүзүмдү алып эле там банкасын терип Эми караңыз, тикенеги жок болсо, малинада да бир аз тикенеги бар да, мында тикенеги жок. Отурган жериңизден эле уже бир чакаңыз толот да. Ооба. Былтыры орто эсеп менен биз килограммына 25-30 сом төлөп бергенбиз. Быйыл эми жана 2 килограммдык чакаларга эми баа чыга элек пока азырынча. Ошо 2 килограммдык чакага тердиребиз, ошо чакасына баа коебуз. Килограмм деп эле уже билесиң да. Минус плюс 100 грамм, 200 грамм болот. Ошо чакасына 40 сом или 35 сом же 45 сом деп ошо баа чыкканда, ошон баа коебуз да. Бир бааны коебуз башталганда, ошо аягына чейин ошо баа менен кетет. Так ошол жакшы тергендер орто эсеп менен алганда күнүнө 3000ден иштеп атты да. Баягы иштей албадым дегендерчи. Анан бул жактан биз мына Төрткүл айылы өкмөтүнө караштуу, мына Петровка айылынын ошо көп жергиликтүү тургундар келип атты. Алар жумуш менен камсыз кылып атты. Күнүнө 30 кишиден иштеп атты. Быйыл буюрса эми дагы айтып кетчү нерсе. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, дагы бир жолу айтам. Быйыл ошону 50 кишиге жеткиребиз деген оюбуз бар да. Себеби жетишпей калсаң, уже өзүң эле минус болот. Лучше кишинин санын көбөйтүп 5000 сом, 4000 сом тагып атса бир күндө бул эми өзүңөр эле комментарийлерге жазгылачы, бул эми кандай жакшы көрүнүш. Күнүнө 4-5 миң сом табыш деген. Анан азыр менде 2 постоянно иштеген 2 аял кишилер бар. Ушулар ошо сезонду күтүп атат. Азыр күнүнө 1,5 миң сомдон төлөп берем. Келет, ото чөп менен ото чөпкө жардам берет. Келет, сары чурмоокко баягы терип, анан мондай анча-мынча байланбай калгандарын байлашат. Ошон башка жакка кетип калбайт да, жүрө берет. Анан убагында семейный келишет, үй бүлөсү менен, баласы, кызы, бойго жетип калган балдар, кыздар бар, ушулар менен келет. Бир үй бүлө бир күндө 10 миң жөнүн алып кетет да. Болбоду дегенде. Анан 40 күндө эми мындай эле бул 40 күн жөнөкөй эле арифметикада эсептеп койсо болот да. Азыр мен мону алып салайынчы. Шамалдан неметкендер булар. Кече катуу шамал болбодубу? Мен муну өзүнчө бир чыгарыш кылып, мындай өзүм сүйлөп чыкканда, Алмаз байке, дыйкандар кандай экономикага шарт түзүп атат? Силер мынакей дароо эле кредит аласыңар, банктарга салым, жумушчуларга жумуш берип атасыңар. Бул деле салым экономикага. Алар үй бүлөсүн багып атат, талалап тиги чет мамлекетке кетпейт, аяктан деген башка бирөөгө көз каранды болбой. Анан силер могу жер иштетип атасыңар, капельное орошение, шпалера, дары-дармек, агрономдун услугалары, кыскасы силер деген канча кишиге жумуш берип атасыңар, туурабы? Бул деген эмне деген экономика, бул билинбей эле жакшы эле таасир этет да дыйкандар, мына особенно Алмаз байке окшогон дыйкандар, көп жерде иштеткен дыйкандар, силер мындай бир дары-дармек алсаңар же препарат, подкормка, капельный алсаңар, бир укмуш көп суммалар менен акча аласыңар да, туурабы? Ооба. Андан тышкары мөмө экспортко чыгып атат, урматтуу көрүүчү. Экспортко чыгып атат деген нерсе, Монтуп сынып калат, көрсөңүз. Алмаз байке, экспортко чыгып аткан деген нерсе, бул деген сырттан акча Кыргызстанга келип атат деген нерсе да. Ооба. Сырттан акча келип атат, бул кайра эле биздин экономикага иштей берет да. Муну кеп кыла берсе аябай көп, айтып кете берсе болот, пайдалары аябай көп. Аны мисалы үчүн дыйкан байып кетсе, той берет, анан той бергенде анан дагы жүздөгөн кишилер дагы жыргайт да, туурабы? Ооба, эми Аяз, мындай айтканда, биз чыгымыбыз аябай көп болду. Биз жерге жумшаганыбыз, биз баягы былтыркы чыгарылыштарда айтканмын. Бир камерамен чакты бир көз чапып Суу чыгардык, суу чыгарып, анан кийин өзүбүзгө электр энергиясын алып кирдик өзүбүздүн талагачы. Ошо чыгымдарыбыз көп болду. Бул анан кийин дагы биздин баягы кыргыздардын эң биринчи суроосучу расходуң чыктыбы дегенчи. Опа, мынакей. Ушу суроону бербей алган тургай. Чыгымың чыктыбы деп эле былтыр эле
калп айтпасам өзүм тааныштарым, анан кийин сырттан келгендер да берип атты да. Актадыбы уже депчи. Жок, бул мисалы былтыр түшүм алдык. Түшүм алдык, жакшы түшүм алдык. Аллага бейсеп шүгүр деп, чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун Алла Таалага. Алдык. Аны мына бул жака дагы айтып кетчү нерсе мына ушинтип жерди иштетсең, өкмөттөн колдоо болуп, бизге дагы 3,5 гектар жер бөлүп берди өкмөтчү. Ага малинанын Энрасадира деген сортун тиктик. Азыр ушул жакта бир көрсөтөбүз, э? Көрүп неметип кетебиз. Ал бул деген нерсе баягы перспективаны келечекти ойлош керек да. Бир жылда эле чыкпайт бул чыгымчы. Акырындык менен бирок мында карасаңыз өзүмө жумуш болуп атат, анан кийин элге жумуш таап берип атам. Мына биз мына ежевиканы айтайын, малинабыз расход бүтүлүк. Ежевиканын расходу бүттү уже. Мына былтыр эсиңизде болсо керек, айтып кеткенбиз. Мына шланг, катуу шлангларды тартабыз депчи. Быйыл ошоларды да тартып койдук да, полиэтилен шлангга тартканбыз. Буга чейин лента болчу. Болду, биз уже расходдон чыктык да, эми бул дагы Кудай буйрса киреше болот. Ошону эске алыш керек. Анан кийин келип эле, эй, сен кетирген расходдор чыгымыңды актадыбы деген суроолор. Биз негизи ошо айрыкча кыргыз эли ошону биринчи чыгымың чыгардыңбы? Бул эми былтыркы жылы дагы айтам, киреше алдык, сразу кеңейттик. Эми дагы алсак, Кудай буйрса, мен дагы бир нерсени айтам, күзүндө бир жакшы планыбыз бар, дагы тартабыз, э, сизде? кышы менен жумуш боло турганда бир нерсе ачабыз деп аракет круглый год иштегенге. Круглый год иштегенге. Ошентип өнүгө өсө бересиңер да. Биздин каналга катталыңыздар, Алмаз байкени тартып турабыз. Биз ушинтип кыдырып поляны акырдан басып келип тартып атабыз. Анан мен быйыл сизден биринчи көрүп атам. Өрдөк каастар жүрө турматты көрүчү. Алмаз байке ушул боюнча айтып бербесиң, ото чөп менен күрөшүп атышабы же эмне максат менен кое бердиңер? Эми бул сиз эсиңизде болсо керек, былтыр аз бир 20дай өрдөк кас кылдым да. Мен көргөн жокмун байларды. Эми байкабаптырсыз. Бирок бар болчу. Анан бул ото чөп деп айтсам деле адашпайм. Анан кийин бул эт багытындагы өрдөк каздарды алдым былтыр. Былтыр кичине пробага дегендей проба кылганбыз. Быйыл коркпой эле 100ды алып келдим. Азыр бир 90дай калды, уже чоңоюп калышты. Өлбөй турган болупчу. Бул эт багытында эртең Кудай буйрса баягы айылдан келип муякта жумушчуларыбыз бар, дагы мына Ош Баткен жактан жумушчулар тартабыз. Жатаканасын жасап даярдап берипчи. Ошондо кенен кесири эт жесинде ушуларды көбөйттүк. Ото чөп менен күрөшөт деген нерсе барбы? Эми аны толук изилдей элекмин, бирок чөптү жакшы жейт. Чөптү жакшы. Ежевикага зыян келтирбейби? Жок, ежевиканы жебейт булар. Мөмөсү бышканда жеп салбайбы? Жакшы жейт. Жок. Бышканда жебейт. Ага. Эми аны карап неметесиз да, обязательно. Булар эле таттууну жакшы көрөт. Жейт. Так ошо бышкан кезде бул жака чыгарбайбыз. Бышкан кезде чыгарбайбыз. Азыр болсо кенен кесип, азыр кенен кесири жеп жүрүшөт. Какой-то бир ото чөп менен күрөшүп коет экен, э? Биз азыр салым бар десем болот да, ото чөпкөчү. Ошо курдак бар, готовый курдактар жүрөт. Кудай буйрса, насип этип калса, бышкычылыкта келсең бир курдак кылып жейбиз. Биякта башка сорт дедиңиз, э? Акырдан дагы түшүндүрүп кетели. Бул жак мына өзүңүздөр көргөндөй ежевиканын лохтей сорту. Тиякты караңыз, бул жак караңыз. Эми булар эми бир-аздан гүлдөп баштады да. Буларды тиги лахнес менен бирдей эле отургузгансыңар да, э? Бирдей отургуз, ошо бирдей. Ошондой эле кам көрүп, ошондой эле баягындай мамиле кылгансыз. Мамиле кылып, карап, витаминдерди ошондой эле неметебиз. Бул ушундай иммунитет бир аз слабый болот экен мунчу. Былтыр анча совсем эле болбой калды деп, бир 10-15% алганбыз да. Быйыл жакшы Кудай буйрса. Куба келсең. Мынакей, бунун гүлдөрү деле аз экен.
Бул эми гүлдөп Лактейде мындай баштады. жамандагым келбейт, бирок лактейде эле плюстары бар экен. Азыр плюстарын айтып кетем, бирок мына бутактарын карасаңыз, азыр биз Лохнесте жүрдүк. Момундай бутактар 3-жыл болуп атат да, туурабы? Ооба. Аякта момундай уже бак болуп калды, биякта дагы эле бутактар ичке да. Бул ушу биринчи көрүнүш бул. Айырмасы. Көрүш. Экинчи айырмасы түшүмдүүлүгү азыраак экен. Мына гүлдөр деле аз экен да биякта мындай. Анан үчүнчү айырмасы дамына келгенде кычкыл болот, туурабы бул? Кычкыл болот. Кычкыл татуу да, кисло сладкий деп коет го. Ошо кычкыл болот. Самый главный экспортерлор муну талап кылбайт. Экспортерлор азыраак сурады мунучу. Ошон үчүн жана айтып кеткендей, муну азыр муну экинчи картабыз, то есть биринчи карта экинчи картабыз экен мунучу. Биринчи карта, экинчи карта мына жакта 4 карта лактей сорту бар. Быйыл 2 картасын котором. Лохнеске. 2 картасын котором, ошону акырындык менен баарын Лохнес кылам деген ой бар. Анан мунун дагы бир минус жери лактейдей чоң болбойт. Жана ширеңкенин коробкасындайчы. Андай таппайсың мынанчы. Хоть кандай витамин бер, андай көлөмдөгү чоң немени ала албайсың. Гени деп коет го. Өзүнүн потенциалы ошол. Келли бир лактейдин бир эле плюсун айтып коелучу. Плюсу барбы мунука? Плюсу эми жакшы жактары эле болуш керек. Бул Транспортабельный деп айтса болобу? Транспортабельный деп айтса болот. Лохнеске караганда дагы бир аз катуураак болот. Бүтүндүгү. Анын себеби бар да, бул бир аз майдараак болот да, ошон үчүн жакшы эзилбейт. Плюсу ошол транспортабельный. Анан кисло сладкий, компот аябай жакшы болот экен, мохито жасаса болот экен. Эми Кислые бар. Бар да эми аудиториясы, кычкылдын аудиториясы бар да. Мохито жасаса болот экен. Эми бул жак өзүңүздөр мындай эле тартып койсоңуз, лактейдей эмес да, все равно слабыйраак да бул жак. Бул основной жол. Болбосо экөө бирдей эле тигилген нерсе. Табу Беловодск, Кара-Балта мындай климатический условиялар кичине мындай ысык убакыттар болуп калат да жайындачы. Кантипкидей ысык. Isık деген нерсе бул стресске, өсүмдүккөчү. Катуу стресс түшүмдүүлүккө таасир этет. Ушул нерселер менен кандай көйгөйлөр болдубу? Эми көйгөйлөр болду, Аяз. Биз муну ойлодук. Анан кийин түшүм бышкан кезде келсеңиз көрсөтөм. Солнечный ожог деген бар. Ежевика малинаны күйгүзөт. Анан бизге ошого дагы жанагындай күндөн сактанчу сеткаларды алып, сеткаларды тартып, ошентип сактанабыз десек, бизге ал выгодный эмес экен да. Не выгодный экен? Себеби расход эчтеке эмес. Бул жакта шамал болгондо саатына 20-25 секунду метр секунд 20-25 метр секунду болот да. Ошондой катуу шамал болот. Ошондо мен уктум, бул жакта кээ-бирки декандардын клубника, малина үстүнө тарткандардын ошо сеткаларын, ошондой эле сетканы могу стойкаларын да кулап сындырып кеткен күндөр болгон да. Ошого лучше бир 20% солнечный ожог болсо коркунучтуу эмес экен да. Но кроме эмеден тышкары, агросеткадан тышкары дагы кандай күрөшсө болот? Антистресс берип койсо болобу? Антистресс берсе болот. Кудай буюрса, мен ошону эксперимент кылып өтөйүн, анан кийин айтып бересиң? Айтып берем. Кийин келишим келгениңерде айтып. Лохнес биягы, ежевика и биягы Палана, Палана сорту малина. Малина бул жаңы отурулуп атканда биякта Ооба, тартканбыз. былтыр 2025-жылы апрелдин 20-сында отургузганбыз. Быйыл мына 2-нчи жылы болуп атат, Кудай буюрса. Көрүп турганыңыздарда аябай жакшы. Мына балдарым уже стойкаларды отургузуп башташты. Түшүм бере турган убакыт качан болуп калат? Мунуку деле ошол августтун баштарында башталат. Июлдун аягында. Бул ежевика бүтүп атканда, Лохнес бүтүп атканда башталат экен, Лохнес бүткөндө бул уже бышып баштайт. Уже жакында байлап неметебиз да. Даярдайбыз. Бир адаттагы суроо кылсамбы деп атам да, Алмаз байке. Дыйкандардын баарына берсемби деп атам да. Биз
дыйканчылыкты мөмө маданиятын мындай бир эки сөз менен айтканда кантип өнүктүрсөк болот Кыргызстанга? Эмнелерди баштап, эмнелерден баштасак болот? Эми жана айткандай эле ар кимдин өзүнүн табити. Эмне менен баштаса, бирок тайманбаш керек. Малина тиксе болот, ежевика тиксе болот, кээ биркилер алма бак кылып атат, кээ биркилер мисалы Гилас. кээ биркилер теплица менен иштеп атат. Даже бизде бар экен кыргыздарчы, козу карын менен Бар ал. өстүргөндөр. Көптөн бери эле бар дал. Ошо козу карын өстүрүп атат. Ошон үчүн муну эми эл эмгегин жер жебейт дегендей, муну жасайсыңбы? Тайманбастан уже жасаш керек да. Болот, потенциал бар. Болот. Анан коркуп отура берсек эчтеке болбойт да. Убакыт учкан куш, урматтуу көрүүчү. Бекерден айтылбайт экен ушул сөз. Билинбей эле мынакей уже 1 жыл арадан өтүп кетти, көз аччумгуча эле. Ооба. Бияктымда эле ар жакты тартып жүргөн кезде мынтип карап койгом, мындай жөн эле турган болчу да. Ушу ар бир дыйкан, ежевика өстүрүп аткан дыйкан өнүгүп, жерин чоңойтуп кете берсе жакшы болот депчи. Бул эми жакшы көрүнүш да. Жанында ежевиканын Алмазбеке жанында дагы жер алып тур. Ушул жерди айтып бербейсиңерби? Канча гектар жер, кандай көрсөтүп атат, эмне отургуздуңар? Бул жер бизге эсиңизде болсо керек, былтыр 2025-жылы келип тартканыңызда биз айтканбыз, ушундай Кудай буйрса дагы талабыбызды кеңейтебиз депчи. Анан кийин монтип эмгек кылсаң, биздин өкмөт тараптан ушундай кичине колдоо кылып, ушул жерди бизге берди. Азыр күзүндө договор менен алдык. Кудай буйрса анан мунун ташын тердик, четтерин королодук бул жактагычы. Анан жакшы жаңылык, ушул коркпой, ушул 3,5 гектар бул делечи. Аянт 3,5 гектар ушул жерге Италиядан келген, бизде адаптация болгон жакшы элита сорттордун бири Энра Садира деген малина тиккенбиз. Кудай буйрса өзүңүз көргөндөй бир 70-80% көктөдү. Качан отургуздуңар? Күздөгү? Күзүндө отургуздук. Азыр мына 70-80% көктөп берди. Көрүнүп атат. Бул дагы арасында чыкпагандар бар. Бул да капельный орошение мынандай. Лента тартып даярдап койгонбуз. Байкасаңыздар, таштак жеркен. Жерибиз таштак. Бирок өсүп атат. Бул жерден бир 10-15 камаз таш чыкты уже. Дагы чыгат экен, дагы толтура. Дагы толтура чыгат. Эмгектенебиш керек, Мен чыгарылыштарда айта берем да, мындай крупный дыйкандарга силерге окшогон мындай чоңоюп Англиянын эле улам менен салыштыра беребиз го. Англияда ушундай го, бир 100 гектар бир эле дыйкан 100 гектарларды иштетет, өзү бир кетмен кармабайт. Но зато не деген киши иштейт, еще плюс еще биздин Кыргызстандан канча киши иштейт, башка мамлекеттерден киши иштейт. Билесиңер да, баары эле билет да. Но мындай эле үйлөрдү тизип алып, канча киши региондордо жумуш отурат, ошолорду алып келип, бияка жашатып, иштеп, мынтип чыгып бияктан иштеп, таза абада ошондой деңгээлге жетиңиздерди каалайм мен. Бул эми биринчи кадамдар да, урматтуу көрүүчү. Бул эми жөн эле айта бергөй, жөн эле бул сөздөрдү жөн эле айтып атасыңар деп ойлоп калышат да, келечи сүйлөй берет, алып барчу депчи. На самом деле акырындан байкасаңыздар, мына учкан куш деп атпаймынбы? 3,5 гектар дыйкан кошуп атат. Кийинки жылы дагы 5 гектар, мына мамлекет тарап көрүп атат. Ийгиликтерге жетип атат деп мамлекет да ишенип атат. Ошентип отуруп өнүгөбүз да. Ушул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, биздин айыл өкмөт Жеңиш деген өкмөт башчыбыз бар, ошолдун колдоосу менен, ошол бизди колдоп, башында алар деле биздин эмгегибизди көрбөгөн да. Анан биздин силер аркылуу болуш керек, ошо YouTube каналдардан көрүп, биздин видеолорубузду көрүп, кийин келип, өздөрү келип, монан ежевикадан ооз тийип, кетип, кийин ушундай бардым бизде. Ушундай колдосоңор жакшы болот эле деди. Болду байке, сиз капельный орошение, бул негизи кайракы жер да, могу эки жерде. Капельный орошение менен, капельный тамчылатып сугаруу менен неметсеңер биз колдойбуз. Биз андай дыйкандар колдошубуз керек деп, ошо Жеңиш мырза айыл өкмөтүбүз колдоп, ушинтип бизге колдоо көрсөтүп, жерлерди берип неметти. Эми азыр мен силерге
айтышка эрте. Кийинки чыгарылыштарыңызга келсеңиз ушу буюрса Келебиз. ооз тийип каласыз деген Алмаз байке ойдобуз. келебиз, сөзсүз түрдө тартабыз. Силердин ийгиликтериңер көбөйсүн. Эмне деген дыйкан үлгү алат, эмне деген чет мамлекетте көрсөм, мен YouTube'дун аналитикасында бар да. Канча киши көрүп атат, кайсы возрасттагы киши көрүп атат. Бүт аналитика деген нерсе бар да YouTube'да. Эми азыр заман мындай технология болуп атпайбы? Ошолор көрүп үлгү алыш керек да. Ооба. Ошон үчүн биз сизди тартышыбыз керек, Алмаз байке. Биздин YouTube канал иштеп атат, мынакей мамлекет тараптан да бизди көрдү деп атпайсыңарбы? Какой-то көпүрө деп болду, биз да кызматташып атабыз да. Бирок силер дыйкандар монтип өнүгүп атканыңарга бизди да выгодно тартышчы. Сельхозтехника деген нерсе бар. Сиз трактор алып, келип, айдатып иштетесиңер да. Жалпы чоң жумуштардычы. Анан моундай мотоблоктор менен эле бүт маселелердин баарын чечип атасыңарбы же керек болот атабы сельхозтехника? Эми Аяз, могу ежевикада жетишип аттык эле. Анан бул дагы 3,5 гектар жер кошуп атпайбыз. Бир аз кыйналып калат экенсиң. Могу мотоблок бул все-таки ручная работа да. Белиңе күч келет экен. Чарчайсың. Чарчап каласың. Эми Кудайга шүгүр, жана Аллага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Жана айттым го, постоянно иштеген жумушчуларыбыз бар. Ошолор айдап, ушул малинаны дагы, ежевиканы дагы пока ушул эки мотоблок менен жетишип атат да. Бул деген 7 гектарга 2 мотоблок жетишип атат деген нерсе да. Ушул эле кызмат кылып койдум, Ушул эле. Эми Кудай буюрса мини трактор заказ бердик. Бүгүн байланышып сүйлөштүм. Эми кийин келишиңизге мотоблок кичинекей мини тракторлорду көрүп калат экенбиз да. Мини трактор уже айрым дыйкандар мини трактор алып атышат да. Жакшы. Биз эксперимент кылып көрөлүчү, эгер Кытайдан заказ кылдык, жакшы болуп калса бир экөөнү алабыз деген дагы ниетибиз бар да. Болсун, болсун. Ага чейин мына эми булар жаман дебейм, себеби булар аябай кызматты кылды. 7 гектар жерди айдады. Не деген иш кылды? Бир жолу эмес, 3 жолу айдап чыкты ужечи. Булар дагы эле иштеп атабы? Дагы эле иштейт. Мынакей. 3 жылдан бери кызмат кылып атыптыр да. 3 жылдан бери кызмат кылып атат, жакшы. Эми тетиктери бузулат, тияк-бияк болот, аны оңдоп, Эми ал бир жери сынат, жерибиз таштак, фрезалары батсынат, көп сынат. Себеби фрезалар көрсөң, ошону өткөндө бир бала келип алып, кантип эмнеге курчуттуң ушуну? Эмнеге ушту, жакшы кылабы дейт. Жок дедим, мен курчуткан жокмун, мен жерим курчутту ушинтип. Острый. Таштарга курчуп алды да. Оң карасаң, атайын курчуткандай болуп калган да. Ошого булар жаман дебейм. Булар баягы биз дыйканчылыкты эми баштагандагы бул тракторубуз келсе дагы четке алып, баягы анча-мынча кыйналган күндөрдү эстеп турганга четке алып коюп коебуз деген ниетим бар да. Орустардын сөзү парадокс деген сөз бар го. Парадокс деген нерсе бул таш, мындай карасаң, таш деген таш да жаман нерсе, дыйканчылыкта таш тоскоолдук жаратат дейсиң, бирок баары бир жерден болсо да бир жерден Кудайым кандай кылып жаратып койгон, плюсун баары берип койгон да, плюстары да бар. Ежевиканын эң топ 3 деген выражение бар го. Топ 3 проблемасы. Эң башкы да, эми сиз үчүн. Мунун проблемасы кайсы бирин айтайын? Ошо эң башкы топ 3. Мен үчүн уже көп эстен чыкты да, себеби мен кирешеге кирип калбадым да. Кандай жакшы, карачы, уже ушунчалык мындай жумушун сүйүп иштеген адам ушундан билинет да. Азыр эгер ушуну азыр мындай жумушун сүйбөгөн адам бир проблемасын ач десең, толтура проблеманы тизме кылып айтып бермек да. Бул эмнени далилдеп атат? Алмаз байке, значит, проблемаларын унутуп атат, значит, бул мотивированный болуп жумушун сүйгөн нерсе деп билдирип атат да, Алмаз байке. Себеби баягы Туура да. мотоблокту айттым го. Мотоблокту айткандай эле, мотоблокту эң кыйналганда ошо мотоблок менен баштаганбыз да. Ошол күндөр эстен чыкты да. Азыр мини трактор алсак да келет, Кудай буюрса. Ошондо да мотоблок как эстелик катары эстеп анча-мынча антиквариат катары коюп коем деген ниетим бар да. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыңарбы? Мындай ошентип атайын басып атабыз, кыдырыпчы. Караңыздарчы, анан бүт түшүндү. Азыр дромен да учуруп көрсөтөбүз. Ар бир катарды да көрсөтүп койчу Куба. Монтип тетиңдей узун,
3,5 гектардын перспективасын көрсөткүлө. Азыр силерди көрүп, жанагы сыртка ташыган балдар силерге келип чалып эмете беришет, сүйлөшө беришет. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мынакей үлгү. Кыргызстандын мөмөгө потенциалы күчтүү деп атканыбыз ушул. Не деген гүл, не деген сон нерселер. Шпалералар узун эмеспи? Алмазбек сиздики. Өтө узун эмеспи? Жок, бул 90 метр кылып нестандарт кылып алганбыз. Бир аз узун болуп калган. Негизи 50 метр бул орто нормада 50 метр же 50 метр. 50 метр. Жакын болбойт. Биздики өтө алыс болуп калган. Мисалы мына 87 метр ошондой. Башында түшүнбөй, билбей ошондой кылып алган. Бунда биринчи мисалы муну капельный орошение менен могу полиэтилен шланг койгон. Булар стандарт 100 метр болот да. Азыр бизде 13 метр, 12 метр ошондой артып калды да. Картага 50 метрден бе? Жок. Биздики 87 метр или 90 метр да. Ошону мага эч ким үйрөткөн эмес, айткан эмес. Ошо 50 метр кылса, мисалы ортосунан 25 метр бул жака ташып чыгасың, 25 метр ал жака ташып чыгасың. Жакын болот. Түшүм байлаган кезде. Түшүм байлаган кезде, мисалы чоп жулган кезде да бат жетесиң, чарчабайсың. Жумуш жүрөт да, анан дагы плюстары мына капельный лента деле, шланга деле көбүнчө 100 метрден жүрөт да. Анан жана ашыкча расход болбойт, чыгым болбойт. Беловодск шаарында Петровка айылынан кеч кирип баратат. Аябай Алмаз байкеге рахмат чоң. Сонун лайфхактарды, заманбап тил менен айтканда, өзүбүздүн тилибиз менен айтканда кеңештерди берди, кеп кеңештерди. Дагы да бере берем дейт. Мынакей бизде кийинки дагы түшүм байлап аткан кезинде дагы бат эле убакыт өтүп кетет. Келебиз, тартып кеткиле деп атат, Алмаз байке. Биз ошол кезде, урматтуу көрүүчү, дагы көп сүйлөшө берсек, дагы убакыт кете берчү дейт. Түшүм байлайт го. Байлаганда ар бир түптөн канча килограмм чыкты, болжол менен 1 гектардан канча килограмм чыгат, мына 3-жылы кандай көрсөткүчтөр болот. Ар жакта малинанын жаңы сортун дагы 3 гектар жерге, 3,5 гектар жерге отургузуп атат. Мындайча айтканда, ушунун бүт статистикаларын, так эсептерин айтканга аракет кылабыз. Азыр бунун баарын дагы айта албайбыз, анткени гүлдөп аткан эле учур. Ошондуктан биздин YouTube каналга урматтуу көрүүчү, катталыңыздар, катталып, мынакей эми бышып баштайт, көрө бериңиздер. Биз силерге кененирээк маалымат бере беребиз. Бир коштошуп коелу анда, жыйынтыктоочу сөздөрүңүз барбы? Эми не дейм? Аяз мырза, сиздерге чоң рахмат. Ошентип бизге дагы мына бул азыр эле айтып кеттиңиз, мына 3,5 гектар. Бул жакта 3,5 гектарга мына малинанын элита сортун тигип мына баштадык, Кудай буюрса. Күзүндө келип түшүмүбүздөн ооз тиесиңер деген ойдобуз. Ушуну бизди колдоп, мына айыл чарба бир эле ежевика малинаны эмес, мына Агролайф каналына кирсең, клубника, клубнай, анан алма бактарды, мына агро техникаларды колдоп, ошолорду айтып, түшүндүрүп, элге маалымат берип атасыңар. Ошолорго силерге ишиңерге ийгилик демекчимин. Дайым ушинтип элдин кызматында жүрө бергиле. Бул дагы айтып кетчү нерсе, эми биздин маалыматыбызды элге жеткизип атасыңар. Ошон үчүн чоң рахмат. Анан азыркы заманда эң биринчи реклама, бизди реклама кылып атасыңар. Ошого дагы рахмат. Ушинтип илимиңер, өнөрүңөр өркүндөй берсин. Элдин кызматында жүрө бергиле демекчимин да. Дайым ушинтип элдин батасын алып, ушундай алкышка татыктуу болуп жүрө бергиле. Анан мен көрүүчүлөргө айтат элем, биз мына 3,5 гектар ежевика, бул жака дагы кошумчалап 3,5 гектарга малинанын элита сортторун эгип ушу өстүрүп атабыз. Кандай кеп кеңештер керек болсо сурай бериңиздер. Биз дайым кыргызча айтканда кызматтабыз. Ошо сиздердин эле керегиңиздерге жарап жүрө берели.
сурооңуздар болсо, бизден мөмө жемиш сатып албасаңыз деле, көчөт албасаңыз деле WhatsApp менен байланышып, кеп кеңеш сурап турсаңыздар болот. Колубуздан келген жардамыбызды аябайбыз. Эми аяздагы ушул бойдон токтоп калбайлы, Кудай буйрса түшүмүбүз мол болсун, Алла Таала берекесин берсин. Ошо малда келип, дагы тартып, түшүмүбүздөн ооз тийип дегендейчи, келип кетесиңер деген Сөзсүз. ойдобуз, Кудай буйрса. Ошондо дагы кенен кесири айтып беребиз. Анан жаңы баштаган декандарга айтып кетет элем, эч качан тайманбаңыздар. Баштадыңызбы, артка жол жок. Ошону аягына чейин чыгыңыз демекчимин да. Себеби баягы биринчи биз өзүбүз коркуп, өзүбүз чүнчүтүп алат экенбиз да, коркпош керек. Биз себеби башыбыздан өтүп атат. Мына былтыр келгениңде 3,5 гектар жерди иштетип атсак, уже өкмөттөн бизди колдоп дагы жер бөлүп берди эле, уже дагы 3,5 гектар кошуп, уже коркпой уже алдыга кадам таштадык деп айтмакчымын. Ошон үчүн тайманбаңыздар, коркпоңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Алла Таала колдоп, деканчылыгыңыздарга береке, бардык декандарга. Чыңгыз хан айтмакчы, мына Чыңгыз ханды баарыбыз билебиз. Дүйнөнү багындырган, батыр болгон. Сөздөрү бар мындай. Коркуп атасыңбы дейт, баштаба дейт да. А эгер баштадыңбы, коркпо дейт да. Ушул сөз менен жыйынтыктайлы бүгүнкү чыгарылышыбызды. Урматтуу көрүүчү, дыйканчылыгыбыз өнүгө берсин. Кыргызстан мөмө маданияты дагы жалпы айыл чарбасы өнүгүп, гүлдөгөн Кыргызстан болсун. Эмки чыгарыштарын көрүшкөнгө чейин. Аман болуңуздар. Көптөн бери ойлонуп, кыялданып жүрүп дегидратор алдым. Эми карасам, эң туура чечим кабыл алыптырмын. Азыр мен бакчамдагы кулпунайды, алманы, алмурутту жана башка өсүмдүктөрдү туура кургатып турам. Балдарым эми дүкөндүн зыяндуу таттууларын сурабай, өзүм жасаган пайдалуу чипстерди сүйүп жешет. Сарсанам жок, пайдалуу экенин билем. Буга чейин бакчадагы жемиштердин жарымы чирип кетчү. Азыр болсо баарын кургатып коем. Фантазиям кеңейди. Жаңы рецепттер, жаңы идеялар. Ойлогон эмесмин дегидратор ушунчалык кызыктуу болот деп. Үйдөн эле акча табууга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Урматтуу айымдар, аппараттан дагатканда жаңылып калбаңыз. Мен сиздерге Вейтсгауф сунуштайм. Өзүм текшерип, немис сапатына татыктуу экенин далилдедим. Сезон башталды. Дегидратор азыр керек. Бүгүн заказ кылгандарга белектер бар экен. Бактылуу үй бүлө пайдалуу тамак аштан башталат.